Журналисты, коллеги, партнеры наши. Сегодня, как вы знаете, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, и 30 июля 2021 года стартует 100-дневная информационная кампания под эгидой МВД Кыргызской Республики «Вместе остановим торговлю людьми». Сегодня присутствует на пресс-конференции начальник управления службы криминальной милиции МВД Кыргызской Республики, полковник милиции Джумабаев Марлис Джекшембекович, а также первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики Султанбекова Ализа Карпековна. И слово дадим первому заместителю. Катышуучулары, урматтуу коллегалар, сиздерге ошо саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин атынан саламдашып, ошондой эле чоң ыраазычылык билдирем. Ушул убакытта бүгүн келип ушундай көйгөйлүү иш чарага катышып атканыңыздарга. Кыргыз Республикасы 2003-жылы Бириккен Улуттар уюмунун улуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы конвенциясын толуктоо менен адамдарды, айрыкча аялдарды жана балдарды сатуунун алдын алуу, бөгөт коюу жана жазалоо протоколуна кошулган. 30-июлдү адамдарды сатууга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү деп жарыялоо чечими 2013-жылдын 18-декабрында кабыл алынып, Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын резолюциясына расмий түрдө бекитилген. Бириккен Улуттар уюмунун демилгеси менен адам сатууга каршы бүткүл дүйнөлүк күнү жыл сайын ушу дүйнө жүзүндө 30-июлда белгиленип келет. Адам сатуу көйгөй Кыргыз Республикасы үчүн дагы бүткүл дүйнөлүк коомчулук үчүн дагы деле актуалдуу бойдон калып жүрүп жатат. Кыргыз Республикасы келип чыккан жана транзиттик өлкө, ал эми бир аз да болсо даректүү өлкө бойдон калууда. Бара турган негизги өлкөлөр бул Туркия, Россия Федерациясы, Казакстан, Бириккен Араб Эмираттары. Акыркы жылдары мына Кыргыз Республикасы адам сатуунун алдын алуу жана каршы күрөшүү боюнча өзүнүн милдеттүүлүгүн далилдеди. Буга 3 жылдык мөөнөттөн кийин Кыргыз Республикасынын АКШнын мамлекеттик департаментинин жылдык отчетунда 2-топко кайтып келиши далил болгон. Өкмөттүн түзүмүн мына кайра уюшулушуна жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин түзүлгөндүгүнө байланыштуу бүгүнкү күнү саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргыз Республикасынын адам сатууга каршы күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу орган болуп эсептелет. Министрлик баардык өнөктөштөр жана жарандык коом менен биргеликте баштаган демилгелерди жана иш чараларды улантып иштеп жатат. Биздин практиканын негизги багыттары болуп, бул адам сатуунун курмандыктарына көмөктөшүү, анын ичинде адистештирилген мекемелерди уюштуруу жана курмандыктарга практикалык жардам көрсөткөн өкмөттүк эмес уюмдарды колдоо боюнча иштерди улантуу. Бул жерде биздин министрликке тиешелүү болгон мамлекеттик социалдык заказды ушу жарандык коомдон сатып алып, бюджеттен акча бөлүп берүү механизми жакшы иштеп келатат. Ошондой эле мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүн окутуу болуп эсептелет. Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруунун баардык субъектилеринин ортосунда өз ара аракеттенүүсү күчөтүү, анын ичинде аймактарда түзүлгөн координациялык кеңештерди мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө. Бул ар бир ушу биздин областтарда жана шаарда атайын координациялык кеңеш түзүлгөн, алардын буйруктары менен райондордо түзүлгөн адам сатуу боюнча. Эң негизгиси бул адам сатууда адам сатууга жеткирбөө. Ошого ар бир биздин ушу мектеп курагында эле жана ар бир жаранга ошондой учурга кабыл болбош үчүн профилактикалык иштерди күчөтүү. Анан эгерде ошондой учурга кабыл болуп калгандан кийин ошол адамдар менен кандай иштесек болот? Алар турмуштук оор кырдаалда калган адамдар болуп эсептелет да. Биздин мамлекеттик ошол өзүнүн программаларда бекитилген көп ченемдик укуктук актылар бар. Ошолордун алкагында иштерди алып барабыз. Анан айтып кетиш керек, кээ бир учурларда жарандар өздөрү дагы ошол адам сатууга кабыл болуп, ошондой болуп атканын өзү да түшүнбөйт да. Же болбосо намыстанып айтпай келет. Ошол учурларда биздин кызматкерлер өздөрү ошону баалап, билип жана кандай жардамдар керек экенин өздөрү ошондой атайын пландарды түзүп туруп, ошондой иштерди алып барыш керек андай жарандар менен. Жана кайсы жерлерде болуп атат, кандай учурларда анализин терең кылып туруп, бул учурлар болбош үчүн дагы ошол областтарда, региондордо же болбосо ошол категорияда жарандар менен алдын алуу иштерин да күчөтүү керек. Адамдарды сатуунун курмандыктарын реабилитациялоо жана реинтеграциялоо маселелерин эң негизинен эл аралык жана
коомдук уюмдардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонула турганын айтып кетели. Биздин ушул азырдагы сиздердин бүгүнкү көрсөткөн айтып элге жеткирген маалыматыңыздар дагы аябай маанилүү. Ошол эле учурда биздин өнөктөштөрүбүз дагы буга күбө болуп көрүшөт. Ошону пайдаланып ошол учурдан аларга дагы мен чоң ыраазычылык айтып кетет элем, билдирип. Анан ошондой эле жанагы айтып биз айткан мамлекеттик ошол социалдык заказ бар. Бейөкмөт уюмдардан биз ошол кызматты сатып алабыз. Ал кызмат керек экенин жыл сайын биз көрсөтөбүз жана сатып алууда ошондой эле башка дагы демөөрчүлөрдү тартып эң жакшы бизге иштеп берип аткан бул кризистик борборлор. Бишкек шаарында жайгашкан Сезим кризистик борбору жана Ош шаарында Ак жүрөк кризистик борбору. Ошо калган маалыматты ошо коллегаларым кененирээк айтып берет деп сөздү улантат элем. Рахмат. Айтып кеткенде чоң рахмат ушу суроо берип атканыңыздарга. Бүгүнкү күндө маселе коюп атабыз. Ички иштер министрлиги демилгечи болуп, бүгүнкү күндө БУнун башкы ассамблеясы 30 июлда 2013 жылы адамдардын сатууга каршы күрөшүү күнү катары белгиленген. Ошол себептен бүгүнкү күндүн негизги максаты адамдарды мыйзамсыз сатуу жабырлануучуларынын өз укуктарын жыйылтууга жана коргоо багытталган позиция жөнүндө маалымдуулукка жогорулатуу болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө жыл сайын адамдардын сатуу күнүнүн күндөлүк күнүнүн темаларын аныкталат. Ошентип 2021 жылдын темалары курман болгондордун добуштарын жол көрсөтүүсү деп белгиленет. Анткени адам сатуунун негизги катышуучулары катары жабырлануучулардын муктаждыктарына багытталган. Жабырлануучулардын аныктоо жана куткаруу үчүн натыйжалуу чараларды иштеп чыгуу, ошондой эле аларды калыбына келтирүү жолунда аларды колдоо бул мамлекеттик саясат болууга тийиш. Бүгүнкү күндө жабыр тарткан адамдардын көпчүлүк бөлүгү өз алдынча сабатсыздыктан жана түшүнбөстүктөн кесиптен жардам берүү аракеттерин алуу көп деле түшүнө беришпегенин жана текебер карашат. Мындай жалпыланып айткан себебим мындай да. Жалпылап айткан кезде бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандары буга чейин маалымат берилип кеткендегидей бизде миллиондон ашык биздин кыргыз жарандар бүгүнкү күндө Кыргызстанда эмес, чет өлкөнүн мамлекеттерде жүрөт да. Ошонун 80% бул Россия Федерациясында, анан ошол 20% бөлүнүп кетет. Казакстан Республикасында, Бириккен Эмират өлкөлөрүндө, ошондой эле Турция өлкөлөрүндө эмгек миграцияда жүрөт да. Бүгүнкү күндүн эң негизги максаты, бүгүнкү өткөрүлүп аткан ушул иш-чаранын эң негизги максаты бул биздин адамдардын алдын алуу, маалымат катары биз эметип коюш керекпиз да. Маалыматты жеткизип коюш керекпиз. Кандай жагдайда биздин жарандар башка чет өлкө мамлекетке чыгып атканда адам сатуунун курмандыгы болуп калыш себеби деген да. Бул жерде биз деген аларга кандай укуктары бар? Алдын ала мисалы башка мамлекетке кетип атканда частное агентство занятости деп атабыз. Ошондой мамлекеттик регистрация өткөн, официалдуу түрдө иштеген ошондой эмеге агентстволорго барып кайрылып, ошол жактан жанагы макулдашууларды, жанагы иш эмесин, иш макулдашуун түзүп дегендей кол коюп, өзүнүн туугандарын, бир туугандарын билдирип, мен мына жерге кетип атам, ушундай жерде иштейм, ушундай акча каражат табам деп белгилеп айтып кеткенде биздин жаран деген багы укук жагынан коргоо болуп турат да, коргоп турат укукчу. Эгер билбестиктен болуп биздики мындай айтканда жалпы жашоодо мындай болуп атпайбы? Тууганы, тааныштары айтып, маалымат берип, Казакстанга бардым же Россияга бардым, биягына иштеп келдим, могу фирмага иштеп келдим, монда акча табат экен деп, көбү ушундай эле жалпы эле сөздүн негизинде ишенип алыптыр, эч кандай бир макулдашууларга кол койбой, эч кандай бир өзүнүн укуктарын билбей, конституциялык укугун билбей, бараткан мамлекеттин укуктарын билбей эле жаран катары эле барып алып, бул биз тараптан потенциалдуу жанагы адам сатуунун курмандыктары деп биз айтабыз да. Ошого чалынат да буларчы. Сөзсүз чалынат. Ошол себептен ошондой болбош үчүн бүгүнкү күндө мындай алганда Кыргызстандын потенциалында көп эле окуучулар мектепти, орто мектептерди бүтүп аткан эле, ошол эле жанагы жогорку окуу жайларды бүтүп аткан көп эле максаты ушу Кыргызстандан чыгып башка чет өлкө мамлекеттерге барам деген. Ошо чет өлкө мамлекетке баратканда биз деген жалпы максатыбыз Ички иштер министрлиги деле, ошондой эле биз укуктуу органдардын максаты, ошондой эле жанагы ыйгарым укуктуу органдар
улуттук механизмде көрсөтүлгөн, биздин мыйзамда көрсөтүлгөн жанагы адам сатууга каршы мыйзамында көрсөткөн субъектилердин баарынын биринчи максаты бул биздин жарандар чет өлкөгө чыгып туруп ошо жабырлануучу болуп калбашынын себеби деген сөз да. Кайын тарапта сиздер бул буклеттерди ошо маалымат боюнча маалымат таратууда, бул маалыматты сиздер Россиянын элдеринен көчүрүп алып туруп, кайра орусча эле бул жактагы элдерге таратып коюп атасыздар да. Бул нерсени негизи жакшы маалымат жалпы элге жеткиликтүү болуш үчүн мамлекеттик тилде таратыш керек. Ушуну эсиңиздерге алып койсоңуздар. Бул биринчи. Бул сунуш просто. Экинчиси ошол айылдардан келип, мен иликтөөчү журналистпиз, бизге келип, ушу менин бир тууганым 90-жылдары жоголуп кетти эле. Ушуну иликтеп берсеңер дегендер да бар да. Аны биз иликтей албайбыз да. Ошондо сиздерде ошондой адамдар кайсы жака кайрылыш керек? Алар айтат да, сенин балаң Россияда жоголуптур, Россияга кайрыл деп коюшту, бул жака келсек дейт да. Алар кайсы жака барыш керек ошолорго да багыт берип койсоңуздар. Чоң рахмат сиздин сурооңузга. Ушу буклет боюнча жакшы мындай жалпы замечание катары насаат катары айтып атасыз. Бунун кыргызча варианты да чыгат. Бул деген азыр сигнальный биринчи чыккан варианттары. Айткан жок да, Россиянын эмесин алып эле көчүрүп эле мынтип коюп атасыңар деп айтып өттү жакшында. Бул маалыматтардын баары азыр изилденип, булар кыргыз тилинге которулган. Буклеттердин баары жерлерге кеткенде кыргыз тилинде улуттук өзүбүздүн тилибизде, кыргыз тилде да кетет, ошондой эле жана расмий тилинде да бул баары таркалат. Анан экинчи маселеңиз боюнча 20 жыл өттү, 10 жыл өттү деп атасыз, мондай чыгып кетет, ошондой маалыматтар түшөт депчи. Мисалы айтып кеткенде мындай да, 5 жыл мурун биз именно адам сатуу проблемасын карап жүргөн кезде бул жерде мындай бар. Мындай түшүнүк болот. Страна происхождения, страна транзита и страна назначения деп коет. Кыргызстан 5 жыл мурун бул транзит менен эле происхождениянын мамлекети болгон да. Биздин жарандар чыгат, башка мамлекетке өтүп кетет. Өзбекстан, Тажикстандын жарандары бизден транзит болуп өтүп Казакстанга, Россияга кетет. Ошондой болчу. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эле 2 жылдын ичинде страна назначения, пункт назначения болуп калды. Булчу южный регион жактан, Өзбекстандан келип иштешет, билесиңер, стройкаларда иштешет, тиңдей мындай ар кандай талааларда иштешет, Тажикстандын жарандары келип иштейт. Анан муну сиз айтып аткан маселе боюнча мындай да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жараны чыгып кетип, башка мамлекетте курмандыкка чалынып, ошол жакта адам сатуунун курмандыгы болгондо, бул жерде себепкер киши болот да. Анткени мындай да, курмандык болуп калган киши жөн эле барып курмандык болуп калбайт. Бүгүнкү күндө мындай. Эмнеге бүгүндө глобалдаштырып 2003-жылы бул Палермский протокол, конвенция 10дорду биз ратификациялоо кылып туруп, бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштебейт. Себеби дегенде, булар деген уюшулган кылмыштуу топтор менен эле жазалат. Анткени бир киши буну жазабайт. Бул жерде обязательно вербовщик болот. Бул жерде перевозчик, транзитер болот. Бул жерде получатель болот да, киши эксплуататор деп коебуз. Ошон үчүн ушул цепочканы табыш үчүн бүгүнкү күндө ошол жабырылып калган жабырлануучу адамдын туугандары ички иштер органдарына келип туруп, мына ушул Ахмат же мындай деген киши келип туруп алып кеткен, чыгарган дегенде ошол башталат. Ошонун негизинде бүгүнкү досудебное производство башталат. Ошондо изилдөө иштери, ошондо иликтөө иштери башталат да. Бизде совместное проведение оперативно-розыскных мероприятий дейт. Биз өзүбүздүн жанагы сопредельный государствонун өзүбүздүн макулдашуулары бар. Ошолордун негизинде алардын ички иштер органдарына чыгып туруп, ошол кызматташуунун негизинде ишти алып барып баштайбыз да, ошол себепке. Көбү мен айтып атам да, бүгүнкү күндө кишилер өзлөрүнүн укуктарын билбестигинен, анан кай жерге барып кайрылам, кандай кылып айтам деген билбестигинен, эгер мисалы анын туугандары Кыргызстанда болбосо дагы, Кыргызстандын чет өлкө, Россияда болобу, Казакстанда, аякта биздин элчиликтер бар. Элчиликтерге келип туруп кайрылса дагы, мисалы Россияда биздин МВДнын представительствосу бар. Ошол жака дагы барып кайрылса, ошонун негизинде анан иш алып барылат. 90-жылдагы жоголгондор. Анын эч кандай эмеси жок. Ал деген анткени бул деген адам укугу деген бизде билесиңер, бул маанилүү нерсе, бул эң жогору турган нерсе. Ошол себептен андай эмелери жок. Жанагы сыйгып катталбаган лицензиясыз агенциялар менен кетип калышат депчи, аларга сиздер кандай чара көрөсүздөр? Бул деген бизге эмес да, бул деген көбүнчө
бул деген жанагы мен түшүндүм, жанагы частное агентство занятости деп атасыңар. Бул деген көбүнчө мурда билесиз, госслужба миграция деген болчу. Ошо госслужба миграциянын полномочиясына кирип, ошолор деген көзөмөлгө алып турчу. Бүгүнкү күндө билесиз, госслужба миграциянын именно жана информационно-консультативный центры департамент внешней миграции деп МИДке кеткен да. МИДтин ичинде болуп атат да. Анан жанагы кайырмандар менен беженецтер, адам сатуунун курмандыктары бүгүнкү күндө Министерство здравоохранения социального развития өтүп кеткен да. Ошол себептен бүгүнкү күндө азыр көзөмөлдүүчү органын определять этип булар ошо көзөмөлгө алат. Бул деген милициянын компетенциясына кирбейт. Да, бир маалымат берип кетсем болобу? Я хочу информацию такую дать, уважаемые наши представители средств массовой информации. На сегодняшний день хотелось бы отметить, что Министерство внутренних дел Кыргызской Республики на основе глубокого анализа вышеуказанных проблем, именно связанных с торговлей людьми, совместно с Государственной службой по миграции, это мы с Государственной службой по миграции очень тесно работали до ее реорганизации, и международными нашими партнерами в лице УНПО, нашими партнерами в лице ОБСЕ, Международной организации по миграции, Международной организации труда, Winrock International, Solidarity. То есть именно эти наши международные партнеры в настоящее время совместно с нами проводят именно активную и целенаправленную работу по созданию эффективных механизмов противодействия торговле людьми. Совместно с указанными нашими международными партнерами в целях повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов службой криминальной милиции Министерства внутренних дел были разработаны учебные модули по изучению международного и национального законодательства по торговле людьми, передовых методов и способов ведения расследований и проведения оперативно-розыскных мероприятий, методические пособия и практические руководства по расследованию уголовных дел, связанных с торговлей людьми. За последние 3 года проведены очень большое количество, ряд семинар-тренингов, именно обучающих по практическим практикумы, то есть и теоретическом плане. То есть на сегодняшний день я могу сказать, что 664 сотрудника органов внутренних дел в рамках семинар-тренингов прошли обучение. Это оперативный состав, следственные подразделения, участковые уполномоченные милиции. Также 166 сотрудников государственной таможенной службы, 9 сотрудников пограничной службы. И были проведены совместные именно практические семинары-тренинги с Генеральной прокуратурой, с участием 16 сотрудников Генеральной прокуратуры. На базе Академии МВД Кыргызской Республики прошли обучение 1063 сотрудников по курсам повышения квалификации, именно связанным с тематиками борьбы с торговлей людьми. Также хотелось бы особо отметить, что на сегодняшний день создана межведомственная рабочая группа, в рамках которой, согласно уполномоченных органов по планам, были разработаны стандартные операционные процедуры. Что это означает? Это означает, что на сегодняшний день экспертами и государственными органами разработаны для всех уполномоченных органов внутриведомственные инструкции по действиям сотрудников уполномоченных по оказанию помощи жертвам торговли людьми и перенаправлению их в нужные государственные, некоммерческие организации, медицинские учреждения или международные организации. Также особо то, что я хотел отметить, в плане я это отметил, еще раз хочу отметить, что в сентябре 2021 года у нас запланированы симуляционные упражнения, где все уполномоченные органы выдвигают своих кандидатов в количестве 5-10 человек, которые пройдут именно практические обучения на конкретных уголовных делах, связанных с сексуальной эксплуатацией и трудовой эксплуатацией, по действию и взаимодействию государственных органов с некоммерческими организациями, между собой и международными организациями по оказанию помощи лицам, ставшими жертвами торговли людьми. Спасибо за внимание.